Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу энелер, кадырлуу эже карындаштар, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам, салаваттар болсун. Бул мажлис ыймандын мажлиси. Бул жыйналышыбыз, отурушубуз зикирдин мажлиси. Андыктан биринчи сөз баштаардан мурда бир топ адептер бар. Ошондо биз бул мажлистен толук пайда алабыз. Эгерде ошол адептерди сактасак, ал адептердин биринчиси бул зикирдин мажлиси, башынан аягына чейин Алланы эстеп отурайлы. Алла Таала көрүп турат, Алла угуп турат, жүрөктөрүбүздөгү ниеттерди, сырларды, бардыгын ойлорубуздан бери билип турат. Ал билүүчү зат. Демек, биздин кулагыбыз дагы, тилибиз дагы, бүткүл денебиз Алла Тааланын зикирин кылсын, итаат кылып дегендей. Ошон үчүн эң биринчи бул мажлисти баштан аягына чейин зикирден Алланы эстей турган мажлис кылсак, Кудай кааласа мажлис бүткөндөн кийин периштенин жары болот, жар салат. Не деп? Куму магфурун лакум. Тургула силер, күнөөңөр кечирилген абалыңарда тургула. Күнөөңөрдү кечирилген абалыңарда тургула. Күнөөңөр кечирилип эле калбастан, канча күнөө болсо ошолордун бардыгы соопко айланган абалда тургула дейт. Чындыгында силердин күнөөңөр соопко айланды дейт. Угуунун эки жолу бар. Биринчи бул Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: Сами'на ва асойна, жөөттөрдүн, Бани Исраилдин укканы. Биз уктук, бирок баары бир ага тоңмоюнду кылабыз. Укканыбыз менен пайгамбардын сөзүн аткарбайбыз. Напсыбыздын каалоосун аткарабыз деп. Экинчи угуу бу сахабалардын укканы. Сами'на ва ата'на. Уктукпу? Болду, биз ага баш ийебиз. Укканыбызга амал кылабыз деген сөз. Урматтуу эже карындаштар, энелер, андыктан келиңиздер, биз бүгүн диндин сөзүн угайын деп келдик. Сиздер берекелүү, ыймандуу, бактылуу адамдарсыздар. Алланын дини үчүн кадам таштаган адамдарсыздар. Атайы ушул жараткан Алла Тааланын дининен бир сабак алайлы. Алланын Кур'ан-ы Кариминен, пайгамбардын сүннөтүнөн бир сабак алып, жүрөгүбүздү нурлайлы. Жашообузга бир туура багыт алайлы. Алланы жакындан чырайлуу тааныйлы. Алла Таалага баш ийип, даражаларга ээ болуп, бейиштен орун алайлы деп келип отурасыздар. Жаратканын баарыбыздын ниетибизди кабыл кылсын. Иннамал а'малу бинният. Бардык амалдар ниетке жараша. Ошондуктан биз бул жерге келип катышып отургандарыбыз, жана мынакей онлайндан сабакка катышып аткандар, баарыбыз отурган жерден болсун ниетибизди оңдоп отурайлы. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, динди үйрөнүп, динде жашаш үчүн, Алла Тааланын бейишине орун алыш үчүн мына биздин ниетибиз ушундай болуш керек. Жараткан Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга куш кабар айттырган. Кимдер үчүн? Баширил ибад аллазина ястами'уна ал-каул фаяттаби'уна ахсана. Кимдерге? Ким сөздү кунт коюп уга турган болсо, сөзгө кулак салып угуп, уккандан кийин ошо ойдон таштап койбой, фаяттаби'уна ахсана, андан дагы чырайлуураак кылып амал кылган. Иттибай ахсан деп, бул уккан сөзүнө амал кылган. Аларга ушул Алла субханаху ва таала айтып атат: фаяттаби'уна ахсана улайка хадахумуллах ва улайка хумул албаб. Ушуларга Алла субханаху ва таала хидаят берет, жана ушулар акылдуулар дейт. Андыктан урматтуу энелер, келиңиздер, мынакей биздин мажлисибиз башталаардан мурда буюрса Алла Таалага шүгүр келтирейли. Мынакей өзүнүн үйүнө, өзүнүн сөзүн укканга Алла Таалам бүгүн товфик берип атат. Бул Алла субханаху ва тааланын неаматы, Алланын неаматтары чексиз. Ошонун бири эле мынакей жараткан Алла субханаху ва таала сиздерге, биздерге ыйык улуу Рамазан айын мынакей жакында буюрса насип кылган атат да.
Рамазан ай боюнча эң биринчиден бул Алла субханаху ва тааланын улуу ыйык айы. Алла Таала Кур'ани Кариминде айткан ай болчу. Рамазан деп биз өзүнчө алайлы. Рамазан айындагы орозону өзүнчө алайлы. Орозонун сообун өзүнчө алайлы. Рамазан айдын касиети, Рамазан ай кирер замат бейиштин бардык эшиктери ачылат экен. Бирөөсү дагы Рамазан ай бүткөнгө чейин жабылбайт экен. Бул бардык инсандарга, орозо кармаганга дагы, кармабаганга дагы, бардык адамзатка Алла Таалам Рамазан айдын кадыры бейиштин эшиктерин ачып, дозоктун эшиктерин жаап коет экен. Биринчи Рамазан ай күнү болор менен дозоктун эшиктерин жапкыла деген буйрук берилет. Ал аягына чейин ачылбай турат экен. Көрбөйсүзбү ушундай касиеттүү Рамазан айдын урматына Алла субханаху ва таала бейиштин эшиктерин ачтырып, асмандын эшиктерин ачтырып, кээ бир риваяттарда рахмат, мээримдүүлүктүн эшиктерин ачып коет экен. Адамдын жүрөгүнө рахмат кирсин, адамдын жүрөгүнө ыйман кирсин, адамдын жүрөгүнө такыбалык кирсин деп Алла субханаху ва таала тоңмоюн шайтандардын, тоңмоюн жиндерди байлаттырып коет экен, жынжырлатып коет экен. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай кылган. Эмне үчүн? Булардын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болсун. Шайтандын азгырыгы менен жакшы ибадат кыла албай калган эле. Эми ушул бир айда шайтанды байлап коелу, жакшы ибадат кылып алышсын. Шайтандын азгырыгы менен бири-бири менен урушкан эле. Эми ушул айда жарашып алышсын. Шайтандын азгырыгы менен, канча деген жаман иштерди кылды эле, канча деген сөздөрдү, гыйбат, тохмат, ушундайларды айткан эле, каргыш, ушулардын бардыгынан тооба кылышсын деп Алла субханаху ва таала бул айды өзүнүн айы. Шахрулла, бул Рамазан ай Алланын айы дейт тугандар. Рамазан айдын касиетин ушул жерден билсек болот. Асмандан Алла Таала өзүнүн китептерин түшүргөндө Таурат, Забур, Инжил, Кур'ани Карим баарын Рамазан айда түшүргөн. Асмандан өзүнүн китептерин түшүрүүгө Алла Таалам Рамазан айды тандаганы бул Рамазан айдын улуулугуна, касиеттүүлүгүнө жетиштүү деп айтсак болот. Мынакей Алла субханаху ва таала акыркы китеп Кур'ани Карим кыямат күнгө чейин эми эч кандай китеп түшпөйт. Кур'ани Карим Алла Тааланын толук эң акыркы улуу ыйык китебин Рамазан айда түшүргөн. Бул Рамазан айдын касиетин билсек болот, бул кандай ай экенин. Шахрамадан унзила фихил Кур'ан худан линнас. Рамазан айында Кур'ани Карим китеп түшүрүлдү. Бүткүл адам баласына туура жолду көрсөтүш үчүн, хидаятты көрсөтүш үчүн. Демек Кур'ани Каримдин негизги максаты, Алла Тааланын түшүргөн негизги максаты эмне экен? Бардык байларга, бардык бийлерге, бардык кембагалдарга, эркек аял, кары жаштарга, баарына бардык заманда туура жолду көрсөтө турган Кур'ани Карим. Туура ишенимди, туура ибадаттын жолдорун, туура мамилени, туура жашоону, таза жашоону, бактылуу жашоону, туура жолду көрсөтө турган, мейли соодага байланыштуу болсун, дыйканчылыкка байланыштуу болсун, үй бүлөлүк маселеге байланыштуу болсун, баланы тарбиялоо маселеси болсун, кандай гана болбосун туугандар, эл аралык, мамлекет аралык маселелер болбосун, мураска тиешелүү маселелер болбосун, баарына туура жолду Кур'ани Карим көрсөтөт. Адилеттүүлүктүн жолу Кур'ани Каримде, достуктун жолу Кур'ани Каримде, тазалыктын жолу Кур'ани Каримде. Андыктан ушу Кур'ани Каримде Алла Таала Рамазан айда түшүргөнү бул Рамазан айдын касиети, Рамазан айдын улуулугу деп айтсак болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таалам пайгамбарчылык берди. Болгондо да хатмун набуа, акыркы пайгамбарчылык, пайгамбарчылыктын мөөрү. Bundan keyin пайгамбар келбейт, эч кимге берилбейт. Ушуну дагы Алла Таалам Рамазан айда берген. Рамазан айда тандаган. Рамазан айда Кур'ан түшүп атат. Рамазан айда пайгамбарыбыз пайгамбар болуп атат. Меккеде орозосу фарыз боло элек. Орозо Мединада фарыз болгон. А Меккеде 13 жыл пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ал жерде өзү мээнет кылган.
адамдарды куфурдун баткагынан, ширктин баткагынан, аларды ташбоордуктун баткагынан, караңгылыгынан, надандыктан, саватсыздыктан, ушундайлардан чыгарып, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам имандын нуруна, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам таухидтин нуруна, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адеп ахлактын нуруна, адамгерчиликтин нуруна чыгарган. Ал эми Меккеден Мединага көчүп келгенден кийин Рамазан айдын улуулугу жараткан Алла Таала Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө орозо тутууну Рамазан айда фарыз кылып койду. Бизде мурункуларга деле Рамазан айда эмес, мүмкүн Алла Таала кайсы айда болбосун, Алла Таала өзү билет, бирок мурдагылар Адам алейхиссаламдан бери орозо тутуп келишкен. Бирок биздин шарафыбыз, биздин сыймыгыбыз Рамазан айда Алла субханаху ва таала орозону фарыз кылып койду. Ушул ыйык айда орозо туткула фарыз, башка айларда фарыз эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Рамазан айдын орозосуна чейин деле орозо тутчу да. Орозо тутчу, Ашураны тутчу, 1-4 күнү тутуп турчу. Бардык пайгамбарлар, Дауд пайгамбар бир күн орозо кармайт эле, бир күн кармабайт эле. Иса пайгамбар бир күн кармап, 2 күн кармабайт эле. Кээде катар-катар кармайт эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам саумы висал деп коет, оозуну ачпастан туруп кармап кете берет эле. Сахабалар да туурап, биз да ошондой кылабыз деди, пайгамбарыбыз тыюу салды. Жок, болбойт. Анткени мага Алла Таалам өзү тамак берет, өзү азыктандыртат, өзү суусундук берет. Силер мындай кылбагыла деп. Кандай болбосун, орозо тутуу бул касиеттүү жараткан Алла Тааланын ибадаты. Алла субханаху ва таалага инсан жакындайт, күнөөлөрү кечирилет. Бул аркылуу Алла субханаху ва таала разы болот. Анткени Алланын буйругу. Алла Тааланын бул буйругу. Фаман шахида минкум шахра фалиясум. Ким ошо Рамазан айга күбө болуп ушуга жеткен болсо, ден соолугу жакшы болсо, ал не кылыш керек? Орозо тутсун деген буйрук берген. Рамазан айда Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман сама Рамазан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин дамби." Ким Рамазан айдын орозосун иман жана ихтисаб менен тута турган болсо, анын мурунку бардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Иман деген не? Бул жараткан Алла Таалага иман келтирип, анын буйругу деп ишенип тута турган болсок. Демек бул жөн эле ден соолукка эмес, экономикага пайда үчүн эмес, бул туган эң биринчиден мени сизди жоктон бар кылган, мага сизге өмүр берип жаткан, жүрөктөрүбүздү соктуруп, түндү күндү Алла Таалам неематтарын чачып жаткан улуу Алла субханаху ва тааланын фарызы. Ушу ааламдын кожоюнунун фарызы, ааламдын жаратуучусунун фарызы, буйругу. Ошол буйрукка баш ийип, кулчулдук кылып, ким иман менен орозо кармай турган болсо, ман сама Рамазан иманан, Рамазан айда иман менен орозо кармаса, Алланын өкүмү деп, буйругу деп иман келтирип, ва ихтисабан, үмүт кылып, эмнени соопту үмүт кылып, Алла Тааладан соопту үмүт кылып кармай турган болсо, анын мурунку бардык күнөөлөрү кечирилген дейт. Андыктан урматтуу энелер, урматтуу эже карындаштар, куттуу Рамазан айы баарыбызга берекелүү болсун. Ушу Рамазан айда биз сиз оңолгонго аракет кылып, Рамазан ай Алла Таалам ушу оңолом деген инсанга берди да. Тилимди оңдойм, ой көз карашымды оңдоймун, жүрөгүмдү оңдоймун, оюмду оңдоймун, жүрүш турушумду оңдоймун, ибадатымды оңдоймун, жашоомду оңдоймун, мамилемди оңдоймун, жашоо тиричилигимди оңдойм деген адамга Рамазан айда Алла субханаху ва таала бенделердин күнөөлөрүн кечириш үчүн, дозоктон куткарып чыгарыш үчүн, бейишке киргизиш үчүн, улуу даражаларды бериш үчүн, өзү менен байланыш түзүш үчүн Алла субханаху ва таала ыйык касиеттүү Рамазан айын берди тугандар. Рамазан айдын урматынан Алла субханаху ва таала биринчи Рамазан күнү орозо туттуңузбу? Былтыркы Рамазан айдан ушул Рамазан айга чейин канча күнөө болуп калган болсо, адам баласыбызда күндүзү, түндөсү, ар кандай күнөөлөр болуп калат. Ошолордун бардыгы кечирилет экен. Биринчи Рамазан айдын кадырынан былтыркы Рамазан айдан ушул Рамазан айга чейин кылган күнөөлөр кечирилет. Албетте бул кичине күнөөлөр болот, чоң күнөөлөргө тооба керек болот. Мына Рамазан айдын касиетинен бир жылдык күнөөлөр кечирилип кетип атат.
Алла субханаху ва тааля Кур'ани Кариминде эмне үчүн орозону парыз кылганды айтат. Анын себеби эмне? Анын максаты эмне? Алла Таала я айюхалладина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алалладина мин кабликум лааллакум таттакун. Эй имандуулар, Алланын бар жалгыз экенине иман келтиргендер, силерге Рамазан айда орозо тутуу парыз кылынды. Силерден мурдагыларга парыз кылынгандай эле. Эмне үчүн? Лааллакум таттакун. Мүмкүн силерде таква пайда болор. Силердин жүрөгүңөрдө, силердин жашооңордо таква пайда болор. Мынакей Алла Таалам таква пайда болуу үчүн, демек Рамазан айда орозо тутуунун максаты таквалык экен. Таква деген не? Алладан коркуп, күнөөлөрдөн сактануу. Алладан коркуп, күнөөлөрдөн сактануу. Таквага жараткан Алла Таала уадаларды берген. Маяттакилла яджаллаху махража ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Ким таквалык боло турган, тандай турган болсо таквалыкты, ким Алла Тааладан коркуп күнөөлөрдү таштай турган болсо, Алла Таала анын жолун ачат экен. Анын багын ачат экен. Анын багын ачат экен. Анын жолун ачат экен. Ага тупик жок экен. Ага тоскоолдук жок экен. Ага жашоонун тардыгы жок экен. Алла Таала ага яджаллаху махража, жашоонун кеңдиги ачып коет экен. Алла Таала бардык жагынан ачып коет экен. Жүрөгүн ачып коет, пешенесин ачып коет, ырыскысын ачып коет, багын ачып коет. Бу дүйнөдөн ахиреттин бейишин дагы ачып коет. Кимге? Ким таквалык кыла турган болсо. Ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Эң адам баласынын бүгүнкү күнү камы, проблемасы, кайдан ырыскы, кайдан эмне жеймин деп Алла айтып атат. Күмөн кылбаган жериңерде мен жеткирип беремин дейт. Алла Таала мин хайсу ла яхтасиб, ойлобогон, күтпөгөн, күмөн кылбаган жеринен ырыскысын Алла Таалам жеткирип берем деп атат. Кимге? Таквалыкка. Ошол таквалыкты пайда кылыш үчүн Рамазан айдын орозосун фарыз кылды. Урматтуу эже карындаштар, мындай мүмкүнчүлүк кайра-кайра бериле бербейт. Кийинки Рамазан айга чейин ким бар, ким жок, Кудай билет. Ошон үчүн ушул Рамазан айды кадырлап, ушул Рамазан айда мүмкүн болушунча мээнет кылып, аракет кылып, тырышып, Рамазан айдын ушул адеби менен кармаганга аракет кылайлы. Талабы менен Алла Таала бизден эмнени талап кылып атат? Таква талап кылып атат. Күн сайын ар бир орозодо мен өзүмдү эсепке алайын. Сиз өзүңүздү эсепке алыңыз. Бүгүн менде тилимде канчалык таквалык пайда болду? Оюмда, жүрөгүмдө, кулагымда, колумда, путумда канчалык таквалык пайда болду? Ушу таквалык пайда болуп атабы? Пайда болуп аткан болсо, альхамдулилля, анда Рамазан айдын касиети, берекеси мага буйруп атыптыр, мага насип болуп атыптыр деп билсек болот да. Ошон үчүн мына таква бул өтө улуу Алла Тааланын сыпаты. Инналлаха ма'ал муттакин. Алла Таала өзүн бергенмин деп атат. Кимдер менен? Ошо таквалар менен бергенмин дейт. Я айюхалладина аману тақуллаха хаққа туқати. Иман келтиргендер, силер кандай таквалыктын акысы бар, ошондой таквалык кылгыла деп атат. Кудайдан корккула, жалган сүйлөбөгүлө. Кудайдан корккула, жала жаппагыла. Кудайдан корккула, бирөөнү каргабагыла. Кудайдан корккула, бирөөнүн мүлкүн жебегиле. Кудайдан корккула, бирөөнүн абирине кол салбагыла. Кудайдан корккула, бирөөнү кордобогула. Бирөө Кудайдан корккула, намазды таштабагыла. Мынакей Алла субханаху ва тааля биздерге ошо таквалыкты бериш үчүн бизге Рамазан айда парыз кылып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: эгерде бирөөңөр ороза кармай турган болсоңор, анда ал кыйкырып, ызычы чыгарып, жаман сөздөрдү сүйлөп, ушундай иштерди кылбасын деген. Кыйкырбасын деген, өкүрбөсүн деген, бакырбасын деген, өзүн маданияттуу кармасын дейт, токтоо кармасын дейт. Орозо туткан киши бол. Рамазан айдын кадырынан орозо тутуп атат. Алланын фарызын аткарып атат. Базарларда кыйкырып, көчөлөрдө кыйкырбасын, жаман сөздөрдү сүйлөбөсүн дейт. Сөкпөсүн, энең палан дегендер сөкпөсүн, бирөөнү каргабасын. Эч качан бирөөнү ушактабасын, жаман сөз сүйлөбөсүн. Мынакей Рамазан эгерде бирөөңөр орозо тута турган болсоңор, Алла пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтып атат. Эми ал бирөө менен сөгүшпөсүн дагы. Эгерде бирөө сөгө турган болсо, жаңжалдаша турган болсо, анда айтсын. Не деп? Мен орозомун деп эле койсун. Бирөө сөксө, сөккөнгө да кайтарбашыбыз керек экен. Мынакей сабырдуулукту үйрөткөн. Бир эле Рамазан айдагы орозо туган ашказандын эле орозосу эмес экен. Ашказанды биз утурумдук ичкенден, жегенден тыйып атабыз. Өзүбүздүн
мынакей ак никебиздеги аялга жакындагандан сагарттан кечке чейин өзүбүздү токтотуп тыюу ушуну Рамазан орозо деп айтат, буну саун деп коет. Имсак, өзүбүздү кармоо. Бирок мына жердеги орозо биздин көзүбүз да орозо тутсунчу. Намахрамдарды карабай, кулагыбыз орозо тутсун, ушактарды укпай, тилибиз орозо тутсун, бирөөнү сөкпөй, жүрөгүбүз орозо тутсун, бирөөгө текеберленбей, бирөөгө көр албастык кылбай, кара ниеттик кылбай, чакымчылык кылбай, бирөөгө жамандык каалабай, жүрөгүбүз орозо тутсун, оюбуз орозо тутсун, бирөөгө жаман күмөн сүрөбөй, бирөөгө жакшы күмөн менен колубуз таразада алдабай, бирөөгө зыян кылбай, бирөөнү урбай, путубуз арам жака бастырбай, зына болсун, уурулук болсун, кумар болсун, ал жака бастырбай. Демек путтун орозосу, денебиздин бардыгы орозо тутсун. Мынакей Рамазан айдын касиети, ушу айга Алла субханаху ва таала берип атат. Исламдагы улуу жеңиштерди Алла таала Рамазан айда буйрган. Бул дагы Рамазан айдын касиети болуп эсептелинет тугандар. Исламдагы улуу жеңиштер, Бадыр согушу Рамазан айда болгон. 12-чи Рамазан айда мынакей Бадыр согушу 2-чи хижриде болгон. Алла таала ушул жеңишти Рамазан айда берген мусулмандарга. Бул кыямат күнгө чейинки сабак. Алла таала эч бир куралсыз, алсыздан Алла таала ушундай улуу сан жагынан дагы, курал жагынан дагы бардыгына төмөңдө Алла таала ушундай даражаны көтөрүп койгон. Мекке жеңиси, Фата Макка, Мекке жеңүүсүн Алла таала Рамазан айда берген. Караңыз, кандай деген пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды Меккеден кууп чыкты эле, кандай кордук менен, кандай деген ушуну мен сахабалардын бардыгын. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Мединага келип, кайрадан Мекке өзүнүн мекенине барып, ошону барып жеңгени ошо Рамазан айда болгон. Андыктан аалымдарыбыз айтышат, улуу өзгөрүүлөрдү Алла таала кааласа аламда, бүткүл адамзатка ошо иман берүүнү кааласа Рамазан айда берет деп атпайбы? Ошондуктан Рамазан айда кайсы жакшы ишти ниет менен баштасаңыз, анын керемети, касиети Кудай кааласа 11 ай уланат деп атат. Ошон үчүн Рамазан айда бардык жакшы иштерди баштайлы, бардык жаман иштерди таштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге ушундай нерсени үйрөткөн. Дуаны үйрөткөн. Силер Алладан сураганда: Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфира ли ва тархамани фа иза арадта би ибадика фитнатан фaqbidni илейка гайра мафтунин. Я Аллах, мен сенен жакшы иштерди кылганды сураймын, жаман иштерди таштаганды сураймын. Мынакей Рамазан айы ушуга сезон экен, мүмкүнчүлүк экен. Шайтандар байланган, тоң моюн шайтан жиндер байланган, бейиштин эшиги ачып, рахматтын эшиктери ачылып, жүрөккө түздөн түз келе турган, Алланын мээрими жай турган. Нафилдар фарыздын даражасында, фарыздар 70 фарыздын даражасында өтө турган ушундай касиеттүү берекелүү айда жакшы иштерди кылганга, ниет кылганга, умтулганга, планга киргизгенге аракет кылайлы. Мына Рамазан айда баштайлы. Кур'ан окуганды, зикир кылганды, дуа кылганды, сабырдуулукту, каниетти, шүгүрчүлүктү, Аллага зикирди, 5 убак намазды каза кылбай окуп, ахиретке даярдануу, өлүмгө даярдануу. Мынакей тугандар, биз Рамазан айда ушу жакшы иштерди баштайлы. Ар бир күндө оңолойлу, ар бир күндө өсөйлү, күн сайын Алла менен байланышайлы, күн сайын көз жашты аябайлы. Анткени Рамазан айда ооз ачарлык учурунда өзгөчө дуа кабыл болот. Өзгөчө Алла тааланын тарабынан ушундай бир рахматтар ачылып, ушундай берекелер ачылганда кабыл боло турган учур тугандар. Алла субханаху ва таала күн сайын bir rivayette 600 000, bir rivayette 1 milyon dozokko түшкөндөрдү Рамазан айдын кадырынан, урматынан дозок важип болуп калган. Ошол жерде эркек аялдарды Алла таала чыгарат экен. Күн сайын чыгарат экен. Ал эми Рамазан айдын эң аягында жалпысынан Алла таалам канча чыгарган болсо, bir айдын ичинде ошонун бардыгын акыркы ооз ачарда чыгарат экен. Көрбөйсүзбү кандай касиеттүү айдын алдында турабыз? Көрбөйсүзбү кандай ушундай берекелүү? Пайгамбарыбыз айтты го, эгерде Рамазан айда күнөөсү кечирилбесе, фамата, анда качан кечирилет анын күнөөсү? Рамазан айда да күнөөсү кечирилбесе, анда качан кечирилет дейт. Бул ушундай берекелүү улуу айда Алла таалам кадыр түндү коюп коюптур. Көрбөйсүзбү? Ушундай Рамазан айдын касиети гана. Келиңиздер, урматтуу энелер, урматтуу эже карындаштар, ушу Рамазан айдын ар бир саатына эмес, ар бир минутасына күрөшөйлү. Ар бир минутасын текке кетирбейли.
жөнөкөй эле эмес. Бул Рамазан айды ушундай бир ибадаттын айы кылайлы. Ушундай ахиретке даярдануунун айы кылайлы. Ошого жараша Алла Таалам биздин жүрөгүбүздү оңдойт. Биздин жүрөгүбүздү Алла Таалам нурлайт. Биздин жүрөгүбүздү Алла Субханаху ва Таала өзүнүн марифаты менен Алла Субханаху ва Таала биздин жүрөгүбүздү нурдайт. Качан биз өзүбүз кадам таштасак, биринчи ияка набуду, андан кийин ва ияка настаин. Бизден биринчи ибадатка кадам болсун, анан Алла Тааланын жардамын көрө беребиз кандай экен. Алла Тааланын жардамы шек күмөнсүз. Биз өзүбүзгө дагы, элибизге дагы, бүткүл үммөткө сурайлы, бардыгына сурайлы туугандар. Ошон үчүн мынакей Рамазан айдын касиети ушунчалык улуу, укуктарды берген боюнча аракет кылайлы. Бирөөнү дагы туугандар капа кылбай, бирөөнү дагы ушундай бир кордобой, ушундай касиеттүү Рамазан айда күндүзү дагы ибадаттарды, кечкурун дагы, саартан кечке эле базарда, ифтарга даярданабыз деп эле убакыт өткөрүбөйбүйлү. Рамазан айда мүмкүн болушунча ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, азыраак жесек, ден соолугубузга дагы пайда. Ар бир нерсенин зекети бар деген. Дененин зекети бул орозо деген. Орозо бул дозоктун чеп, бекем калкан деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла айтат экен мындай деп. Адам баласынын бардык амалдары өзү үчүн. Орозодон башка. Орозо мен үчүн деп атат. Ин ахсантум ли анфусикум. Алла Кур'анда айткан, эгерде силер бир жакшы иш кылсаңар, өзүңөр үчүн кыласыңар. Алла Таалам биздин жакшылыгыбызга муктаж эмес. Ким жакшы сөз сүйлөсө, ал өзү үчүн, жакшы иш кылса өзү үчүн, оңолсо өзү үчүн, бузулса деле өзүнө. Ошондуктан биз кандай гана жакшы иш кылбайлы өзүбүз үчүн. Бирок Алла Субханаху ва Таала эмне деп атат хадиси кудусийде? Илля саум. Бул орозодон башка. Орозо мен үчүн дейт. Эмне үчүн? Бардык амалдар өзү үчүн, орозо мен үчүн дейт Алла Таала. Бул дегени, бул бардык амалдарынын ва ана аджзибихи, мен бул орозонун сообун мен өзүм берем dedi Алла Таала. Эми алымдар айтышат, бардык эле амалдардын соопторун Алла берет. Сиз жылмайып койдуңуз, табассум, бунун сообун Алла берет. Сиз ата-энеңизге кызмат кылдыңыз, бунун сообун Алла Таала берет. Аял бала чакаңызга жакшы мамиле кылдыңыз, бунун сообун Алла Таала берет. Сажда кылдыңыз, шүгүр кылдыңыз, садака кылдыңыз, Куран окудуңуз, дуа кылдыңыз, зикир кылдыңыз, бардыгын сообун Алла Таала берет. Эмне үчүн орозон өзгөчөлөп коюп атат десе, бардык амалдардын соопторун Алла Таала периштелер аркылуу берет экен. Ал эми орозонун сообун түздөн түз берет экен да. Сиз мечит салсаңыз, медресе салсаңыз, кандай бир жакшы иш кылсаңыз, аны периштелер аркылуу берет экен соопторду. Орозонукун Алла өзү берет экен. Ошондуктан мынакей ушул жерден да билсек болот, орозого тең келе турган амал жок деди туугандар. Келиңиздер анда биз бардык денебизди орозо тутуртайлы. Ал үчүн эң бул ай Курандын айы болуп, Куран түшкөн ай болгондуктан Курандай жүрөктү тазалай турган нерсе жок. Курандай Алла менен байланыштыра турган нерсе жок. Курандай кабырды нурлай турган нерсе жок. Курандай адамды оңдой турган нерсе жок. Куран менен жакындагандай Аллага башка амал менен эч ким жакындай албайт. Ошондуктан бул Рамазан айда Алла Таала Курандын айын кылып берди. Баарыбыз келиңиздер ушуга амал кылайлы.